Салам достор, менин атым Абдысаттаров Жолдубек. Бүгүнкү видеоролигибизде негизи на самом деле мен деле тажап кеттим да, ушул видеолорду кечке снимать этип атып, ушул аферисттер жөнүндө айтып атып, но элдер өзүңүздөр суранып атасыздар, тартчы, айтчы, Тифкоин сериалын көргүбүз келип атат деп, анан демек сиздер эмнени көргүңүздөр келип атат ошол. Эми листинг жөнүндө, Coinbase жөнүндө буну биз эч эле билгенбиз. Бияка болорун испанский могул видеоролик чыккан кезде эле мен билчүмүн, что булар Coinbase листинг болоруна. Эми Coinbase жөнүндө бул аябай эле аферисттердин биржасы, бул мошенниктердин биржасы. Анткени азыркы учурда көптөгөн адамдар Coinbase'тен өзүлөрүнүн акчасын алып чыга албай жатышат. Азыркы учурда көптөгөн адамдар $9,000, $40,000, $10,000 USDT'лерин азыркы күндө алып чыга албай жатышат. Муну кантип билсе болот? Муну каяктан мен билдим? Кантип билдим? Отзывтар жана биржалардын рейтинги деген сайттар бар. Ошондой сайттардын биринде жазылып жүрөт, что Coinbase'ке 2 күн мурда киргизиптир. Андан кийин уже көп убакыт өтпөй эле анын аккаунтун заблокировать этип жаап коюшкан экен. Служба поддержкага жазып, апелляция берип, что это неправильно, тияк бияк десе, хорошо деп кайра ачышыптыр. Кайра 2 күн өткөндөн кийин эле кайра заблокировать эле. Ошону менен азыркы күнгө чейин, акыркы 5 айдан бери ал адам ошол $9,000 чыгара албай келет экен. Андан тышкары эле көптөгөн историялар бар экен, что адамдар Coinbase'ке акчасын саларын салып алып, бирок кайра артка чыгара албай калгандыгы. Ошол эле мезгилде компаниянын отзывики деген сайттардын отзыв сайттарынын биринде рейтинги 3 болуп турат. Анын почти жарымынан көбүн 5 кылып накрученный отзывтар экени көрүнүп турат. Ойтим эле супер-пупер, ойтим эле укмуш, мындай биржаны өмүрү көргөн эмесмин деп айткандары бар экен. Бирок несмотря на это, бул купленный отзыв десек болот, анткени бул жасалма экенин көрүнүп турат. Бирок 90% ошол жердеги отзывтар бул негативный отзывтар, что адамдар кандайдыр бир учур менен өзүнүн акчасын киргизип, кайра чыгара албай калган, же болбосо мурда кийин киргизип, акчасын ошол жерден өскөндөн кийин сатып, акчасын чыгарып алайын десе, чыгара албай калган историялар абдан көп экен. Демек муну менен эмнени айтабыз? Бул скам проект, сам өзү Coinbase бул дагы скам проект, мошенник, аферисттердики. Эми балыкчы алыстан тааныйт болуп, аферисттерди алыстан тааныйт жана бири-бирине, конечно, жардам беришет. Эми бул жерден Coinbase жөнүндө өзүндө бүт токендин баары бул скам компаниялардыкы, алыска барбай деле койсок болот. Акыркы скам проекти Artery Network деген скам проекттин токени жайгашкан, ошол токенди ошол жерден сатышчу, ошол жерден алышчу, бирок ага карабастан ошол жерде ал жайгашкан. Жалгыз Artery Network'тин жайгашкан биржасы дүйнө жүзүндөгү 400 биржанын арасынан ушул 67-чи орунда турган Coinbase биржасына жайгашкан Artery Network башка биржада жок эле. Именно жалгыз ошондо эле. Бирок ошого карабастан Artery Network ал жака жайгашкандан кийин CoinMarketCap'ка чыкты эле. Эми келгиле Tifcoin'га келели. Tifcoin балыкчыны алыстан тааныйт болуп, кандайдыр бир определенный акча бердиби, кандайдыр бир определенный токен бердиби, иши кылып Coinbase сайтынан чыгышты. Чыккан күнү менен өзүңөр деле мындай эле көрүп билип койсо болот, что бул жерде дагы булар аферисттик ишин кылып жатканын. Бул кандай кылып жатышат? Азыркы учурда булар аферисттик иши биринчиси искусственный бааны көтөрүп атат. 5-6 аккаунт менен кирип алып, бири-бирине сатуу менен бааны искусственно жазалма түрдө көтөрүп атат. Бирок несмотря на это, бирок элдер кирип сатып атабы, эмне кылып атат билбейм, такыр 10дон өйдө көтөрө албай атышат. Карап турсаңар 4 штук, 3 штук, 1 штук, 2 штук, 0 штук ушундайдан сатылат. Эми разумный адам, алгысы келген адам андай мелочь нерсе менен алек болбойт жана андай нерселерди албайт деп ойлойбуз. Бирок эми но все равно. Аферисттер бу жерден деле ошол мурунку ишин кылып атат. Акыркы айткан жаңылыктары скам болуп кеткен Tifcoin Тыртков токенин жаңы токенге алмаштырабыз, Tifcoin'га алмаштырабыз дегенде булар кандай дешти? Эфириум скандагы болгон кошелёкторду скопировать этип алып, анан эгерде сенин кошелёгуң ошол кошелёктун арасында болсо гана сага алмаштырып берет. Эгерде болбосо сага алмаштырып бербейт. Экинчи фактысы, сен ошол эле учурда биржада жайгашкан болсо, кадимки биржада, Ubit биржасында жайгашкан болсо, сен барып ошол биржадан өзүңдүн Trustwallet же болбосо MetaMask же любой бир кошелёкко чыгарып, андан кийин ал жерден анан
барып мына менде ушунча кошелегимде бар, ошону мен сизге которомун деп тигилерге которуп, ошондо получается чыгарып атканда 5 тивкоинден 30 тивкоинга чейин төлөп, чыгаргандан кийин дагы тигилерге которгонго определенный дагы bir 30 доллардай төлөп. Бир сөз менен айтканда, если сиздики 100 доллар болсо, бир где-то 60 долларын комиссияга төлөп, анан өзүңүздүн 40 долларыңызга жаңы чыккан скам аферисттердин тивкоинин аласыз. Вот эми ушундай аферистик иштер жүрүп атат. CoinsBit боюнча эчтеке айта албайм. Бул аферисттердин биржасы, бул жерге аферисттен башка эч ким барбайт. И любой өзүн сыйлаган токендер эч убакта бул биржага барбайт. Анткени алар билишет, что бул эме деп. Анан дагы бир афериси, эң чоң афериси, который булар айтып атпайбы, вот биз деген европейский биржага чыктык деп. Жок, биз картадан көрдүк. Европейский биржа эмес экен, Европада вообще жок экен. Бул вообще Ирландия, там эми Африка өлкөлөрүндө жана Бразилия өлкөлөрүндө анча-мынча жерде гана адамдар колдонуп келет экен бүгүнкү күнгө чейин. Жанагы айтып аткан Европанын бүт жеринде турабыз, биринчи орундабыз, анан тияк бияк ФФФ анын баары полностью калп. Могул скриндерди көрсөңүздөр болот. Бул доказательствосы. Реклама. Достор, реклама бере кетейин деп чечтим. Барыңыздар эле инвестицияга кызыксаңыздар же болбосо ошо криптовалютага кызыксаңыздар, биринчи негизи окуш керек. Бул жакта жөн эле слепой эле келип бир нерсени алып койсом, анан эртең өсүп калса сатып ийсем, анан байып кетсем деген нерсе болбойт. Бул негизги инвестициянын өзүнүн основной принцибинде сизде биринчи билим болуш керек. Жок дегенде основной билим болуш керек. Основной билим сизде жок болсо, биз сизге ошол основной базовый билимди бергенге аракет кылабыз. Ал үчүн эмне кылабыз? Биз жакын арада өзүбүздүн Бишкекте офисибизди ачып, ал офистен биз сабактарды өткөнгө даярданып жатабыз. Сабактар болгону бекер өтпөк. Андан кийинкиси сиз ал ошол сабактарды каяктан билем, каяктан көрөм, ал жаңылыктарды каяктан угам десеңиз, астыдагы Telegram канал, Seed Invest деген Telegram каналга жазылып турсаңыз, ал жерден маалыматтар чыгып турат. Экинчиси, Telegram каналдан тышкары крипто рыноктогу бардык новостилерди, керектүү жаңылыктарды чогулткан Instagram аккаунт Seed Invest'ке да жазылып койсоңуз болот. Азыр башында, конечно, башка дүйнөлүк СМИдеги болуп жаткан окуяларды копировать этип коюп атабыз. Ал эми алдыда келечекте биз буюрса өзүбүздүн тилибизден жазылган өзүбүздүн маалыматтарды чыгарып баштайбыз. Бирок ага чейин биртке убакыт чыдап коюңуздар. Биринчи бир жакчагын уюштуруп алышыбыз керек. Приятного просмотра. Дальше видеороликти көрөбүз. Аягында лайкты унутпаңыз. Достор, дагы бир жери CoinsBit биржасында болгону гана 1812 штук тивкоин гана бар. Эч кандай бардык тивкоин ал жерге чыккан жок. Болгону 1800, даже 2000ге жетпеген гана токен, ошол криптовалютный биржа аферисттердин биржасы CoinsBit'те бар. Ал эми PancakeSwap'та азыркы учурда тивкоин болгону гана 106 штук гана бар. Элестеткиле, прикиньте, 106 штук. Достор, негизи мага ушул жерден түшүнүксүз болуп калды. Дорожный карта боюнча PancakeSwap менен Huobi биржасына чыкпады беле февраль айы. Негедир мен бир жерден Huobi биржасын көрбөй атам. Анан каяктан эле келип CoinsBit биржасы дайын жок жерден чыгып калды, Интересно. Очень интересно. Но ничего не понятно. Анан дагы бир жери 85%, мунусундай 40% эмес, 85% бир адамдын кошелегунда. 12 миллион тивкоин бир адамдын кошелегунда. Бул ким? Может Кеңешбек, может Нурлан, какая разница? Главный бир аферисттин колунда азыркы учурда. Но эми мындай негизи криптовалюта рыногунда вообще болбош керек, мындай бир адамда такыр болбош керек. Аны эч ким түшүнбөйт. Буларга главный сектантский сөздөрүн айтып, сектантский сөздөрү менен, жаттап алган сөздөрү менен сүйлөп койсо эле ошол жетет. То что 30 миллион болуп калдыбы, ал канча болуп калды? Эч кимдики уруп да ойнобойт. Главный эптеп шалпак-палпак этип ляп-ляп болуп жүрө берген адамдар
чокулган чокойлор айтайын слова. Дагы айта кетчү нерсе, көбүңөр жазып атасыңар комментарийде эмес. Акылдуу адамдар жазган жок да, мындай акылдуу баягы осознанный адамдар аны жазган жок. Аны жанагы сектанттар жазат. Сектанттар жазат. Кана мага бир адамды көргөзчү тифкоинден алданган. Бир адамды көргөзчү мага тифкоинден алданган дегенчи. Урматтуу туугандар, тифкоинден алданган эч ким жок азыр. Бир да адамды көргөзбөйбүз. Но когда-то Кыргызстандагы сейф бизнес иштеп атканда, когда биз булар аферисттер, бул финансовый пирамида деп айтып, ошондо эле сейф бизнесин сектанттар айтты эле го. Кана бир адамды көргөзчү, мына 2 жылдан бери иштеп атат. 2 жылдан бери иштеп атат демеле. Мен 4000 сом салып демеле укмуш акча таптым. 2 жылдан бери бир адамды көргөзчү дебеди эле. Кечегин уктук го. Бири-бири менен соттошуп, тиги ырчыны создатели сотко берип, соттошуп арыз жазып кырылышып жүрүшөт го. Ай, достор. Эми аферисттер аферист бойдон калат да. Бир күнү дагы ушул бири-бири менен соттошуп бир убакта Эмил Токтошов Нурланга заявление жазып, Нурланга Эмил Токтошов заявление жазып, кырылышып жүргөн кезин бир убакта көрүп калабыз. Так что попкорнду алып, индийский кино көргөнгө даярданып туруңуз. Бул аферист сектанттардын киносу. Жакында көрөбүз. Жакында бардык СМИлерде.